ошонун баарын окуп үйрөттү да биз жумуштан кийин 6-7 Zoom менен. Элмира Ахматбек кызы Нарын шаарындагы эл өкүлү катары каладагы көйгөйлүү маселелерге кайдыгер эмес. Ал жашыл экономика багытындагы чакан долбоорлордун демилгечиси. Жаңы гана Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу программасынын алкагында ишке ашырылган шаардын жашоого туруштук берүү боюнча атайын окуу программасынан өтүп, окуучулар менен биргеликте өзү иштеген мектептин айланасын жашылдандырышкан. Жашыл экономика боюнча багытты тандап мен ошол багытта окудум дагы. Анан окуунун аягында кичи долбоор жаздык. Долбоордун алкагында мектепке көчөттөр тигилди. Окуучуларга жашыл экономика боюнча окутууларды өттүк. Баарики долбоорго карата бөлүнгөн акча каражат кечирээк бөлүнүп калгандыгына байланыштуу көп баягы тренингтерибиз 7-8 классырга ылайыкташкан болчу да. Анан ошол тренингтерибиз күзгүгө калды. Буюрса күзүндө дагы проекттин улап аягына чыгып окуучуларга жашыл экономика, климаттын өзгөрүшү боюнча түшүнүктөрдү берели деген алдыда максаттарыбыз бар. Жергиликтүү адистердин билим деңгээлин жогорулатууга багытталган окуу программасында катышуучулар жашыл экономика, коркунучтарды жана тобокелдиктерди баалоо, кырсыктарга даярдыктарды пландаштыруу, туруктуу маданий туризм жана социалдык капитал боюнча билим алышты. Эң ириде алардын кесиптик дарамети жогорулап, тобокелчиликтерди баалоо, алдын алуу жана туруктуу өнүгүү боюнча практикалык көндүмдөрү артты. 2 айлык онлайн окутуу жүргүзүлдү. Бул окууда биздин өзүбүздүн кесибибизге ылайыктуу бир окуу 2 ай ошо онлайн жумуштан кийинки бир убакытта ошо 2 ай окудук. Жалпысынан 10 бала менен кошулуп катышты. Жыйынтыгында баардыгыбыз окуп өттүк. Бул жерден эми окуудан да сырткары мини грант, кичине грант, $1000 гранттан катыштык. Ал гранттан дагы 2 программаны утуп алдык. Программаны ийгиликтүү аяктаган 30 катышуучуга сертификаттар тапшырылды. Алардын арасында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү, өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын кызматкерлери жана жарандык коомдун өкүлдөрү бар. Окуунун максаты негизи мамлекеттик мекеменин кызматкерлери, муниципалдык ишканалардын кызматкерлери, ушулардын билим деңгээлин жогорулатуу, баягы орусча повышение квалификации деп коет го. Бул дагы аталган темаларда баягы адискөй билимин жогорулатууга багытталган. Программа Нарын шаарынын климаттык өзгөрүүлөргө, табигый кырсыктарга жана социалдык экономикалык чакырыктарга туруктуулугун жогорулатууга багытталган. Демилген Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу программасынын алкагында ишке ашырылган. Гулира Туратбекова, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.